Ардактуу теле көрүүчүлөр, жакшы сөз, жакшы маанай бул жашоонун жакшы кыймылдаткычы болуп эсептелинет экен. Бүгүн дагы биз сиздерге жакшы маанай тартуулайбыз деп мына ушундай жылдыздуу конокторубуз менен көгүлтүр экрандын көркүн ачып турган мезгилибиз. Анда мен тааныштырып өтөйүн. Гүлшайыр Керимбаева. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Жакшы келип алдыңызбы? Эң сонун келдиңиз, буюрса. Эң жакшы. Ал эми Ислам Алманбеков. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Жакшы келип алдыңызбы? Кудайга шүгүр, жакшы. Кычырап, жакшынакай болуп, сонун болуп келип калдыңыз. Оодай, алдыңыз да сулуу отурган. Эртең менен ойгонуп, айтчы, күзгү ким сулуу деп, Эң сонун. Мен сиздерге азыр шартыбызды түшүндүрүп кете турган болсом, ырайтыш курабыз. Сиз ырдайбыз, сиз жооп бересиз дегендей. Бирок комузубуз жок болуп калгандын дагы көйгөйүн чечип алалы. Кантип ырдайбыз? Азыр мен коштоп берем. Эч кандай маселеси жок. Ошол болгону ошол. Албетте бүгүн бир эле аккордеон менен ырайтыш курабыз. Кандай болот экен деп кызыктуу болуп турган болсо, ардактуу теле көрүүчүлөр, эч жакка алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Ал эми биздин Жылдыз Тайм YouTube каналына катталып, бүгүнкү учурду дагы ошол жактан кенен көрүп алсаңыздар болот. Анда эмесе баштадык. Келиңиздер. Кимизден баштайбыз? Жолулуусу деп сизден баштайбыз. Жолулуусу деп менден баштайлы. Бардыңыздардын кутман таңыңыздар менен, анда эмесе ырайтышты баштайлы. Көзгө тике карайлы десе. Кумендар Абуловдун «Сүйүп алчы» деген чыгармасынан баштайлы, анда эмесе. Кабыл алып. Uyku berбей жол каратып, каректерим таалыттың. Отур жакын барган менен, дале сенден алысман. Узун түндө сен женимде, учугу жок ой жоруп. Угайын деп, жобун күтүп зарыктым. Абай салсаң айлап жылдап, сен деп канча жабыктым. Ал мендеги сенсиз өткөн бир үзүмү тарыктым. Ал тарыхта арзыганым мейли болсоң сен эгер. А мен сага эстен тана сүйгөн манжонун карыпмын. Қалағы жоқ, қайда барам, сырын білбейм қайықтың. Картасы же, компасы жоқ, дайнын таппайм бағыттың. Қарайлатпай, қайсалатпай, айтшы алтын қазығым. Қай тарапқа, қайсы азапқа қаптап сендей ағыздым. Себеби мен сен деп жүрім, сен деп сүйем жашоодо. Сени сүйем, сүйем сени, сүйгөндүгүм аныкчын. Сени сүйем, сүйем сени, сүйгөндүгүм аныкчын. Баракелде, азаматсыз чынында эле керемет чыгарма жаңырып өттү. Ардактуу теле көрүүчүлөр, мына ушул «Сени сүйөм, сен деп жүрөм» деген чыгармага кандай жооп беребиз? Керимбаева Гүлшайыр жооп берсин. Асанкалы Керимбаева атабыздын «Мендеги махаббат» деген чыгармасы. Эң сонун келиңиздер.
жердин кени тургандай, мойнумдагы кая тумардай. Көкүрөккө сыймык толуп караймын, көп кыйналып жакшы бир үй кургандай. Эй, көп кыйналып жакшы бир үй кургандай. Сүйүм агат мел-мелдеген суулардай, айбаттанат көлдө сүзгөн куулардай. Таттуу сайрап эли жиреттип сезимди, таң алдында үн алышкан улардай. Эй, таң алдында үн алышкан улардай. Таттуу сайрап эли жиреттип сезимди, таң алдында үн алышкан улардай. Эй, таң алдында үн алышкан улардай. Бул дүйнөдө ачкан менин үнүмдү, жарык кылган көдөндөгү түнүмдү. Сенин гана аман жүргөн караның, мен сен үчүн даңктабырдайм сүйүмдү. Эй, мен сен үчүн даңктабырдайм сүйүмдү. Сенин гана аман жүргөн караның, мен сен үчүн даңктабырдайм сүйүмдү. Эй, мен сен үчүн даңктабырдайм сүйүмдү. Эй, мен сен үчүн даңктабырдайм сүйүмдү. Азаматсыз кол чабуулары болсун, чындыгында эле мукамдуу үн, керемет табыш менен 5 каналдын Ыр Майрам программасында Керимбаева Гүлшайыр ырдап өттү. Ал эми бул ырга жооп катары Алманбеков Ислам кандай жооп бересиз? Мен деги махабат деп пайга мен сен үчүн даңктабырдайм сүйүмдү деп катарды айтпады эжекебиз. Эми даңктаган алдында көрө жатарбыз. Далилдеш керек. Ооба. Азыр эми мен жүрөк сыры деген бир чыгарма аткарып берейин. Кабыл коюңуздар. Келиңиздер. Жылулук дүйнө сендеги, жүрөктүн кылын термеди. Сүйүүнү кайдан сезмекмин, сүйбөсөм эгер, сүйбөсөм эгер, сүйбөсөm эгер мен сени. Көркүңө жоктой теңдешим, көңүлдүн сүйгөн эркеси. Бакытты кайдан сезмекмин, байкабай калсам, байкабай калсам, байкабай калсам мен сизди. Жүрөктүн сезбей арзусун, турмуштун баспай ашосун. Өтмөкмүн сени көрбөсөм,
Ömürdün sezmeyin, ömürdün sezmeyin, bakıttın sezmeyi tatlı olsun. Etmek meni sizdi görmesem, ömürdün sezmeyin, suyunun sezmeyin, bakıttın sezmeyi tatlı olsun. Suyunun sezmeyi tatlı olsun. Kelде азаматсыз керемет чыгарма жаңырып өттү. Мен сизди көрбөсөм, кайдан билмекмин сүйүүнүн таттуусун деген чыгармага кандай жооп бересиз? Анда эмесе жазым келчи деген чыгарма менен жооп берейин. Келчи чыгармасы, келиңиздер. Kaydan жүрүп сага кабылдым, харигиңде барбы жаным, жан эргитип жумшак күлгөнүң, жарыгыбы аткан таңымдын, жан эргитип жумшак күлгөнүң, жарыгыбы аткан таңымдын. Bulbulsun bu kuşlar bağında, anda gelip koncu şahıma, kucağımdan orun verin, güttüm ele gülüm sağına. Kucağımdan orun verin, güttüm ele gülüm sağına. Kılgırasın nege mınçalık, kirpigingden sırdın ortalık, jaz gülü bolsun jıparыңды çaç, jarasın janımdın çalık, jaz gülü bolsun jıparыңды çaç, jarasın janımdın çalık. Jaz gülü bolsun jıparыңды çaç, jadırasın janımdın çalık, jadırasın janımdın çalık. Эбале керемет чыгарма жаңырды. Ардактуу теле көрүүчүлөр, биздин мына ушундай ыр-майрам программабыздын алкагында кыз жигиттин ыр айтышы сиздердин тунук эфирден көрүп жаткан жалпы көрүүчүлөр, сиздерди эч жакка алыстабай биз менен бирге болууга чакырабыз. Ошол эле учурда Жылдыз Тайм YouTube каналына дагы катталууга чакырабыз. Мына бүгүнкү күндө ошол жактан жамдуу маанайда көрүп турсаңыздар болот. Ал эми бул чыгармага Ислам кандай жооп бересиз? Жадырасың жаным нур чачып деп жакшы ыр айттым. Албетте. Жазым келчи деп бийте эле жаз келди. Эми биз буга булактагы кездешүү деп жооп берели. Асан Asman tonuk, ay tonuk, gölda tonuk. Alması malı olur, mende durur. Sezip kaladın ay bölüme aksıyımdı. Sen oturgan bulakta,
oturgan efirde, sen oturgan efirde. Barakaldı. Sen anı sezdin beken, tuydun beken. Makabat düşüncenden min dalecek. Barası elbes bolup sizger nalan. Karanın gareginde, karanın gareginde kaldı beken. Barası elbes bolup sizger nalan. Karanın gareginde, karanın gareginde kaldı beken. Asman tonuk, ay tonuk, gölda tonuk. Almazsın malı göl oylor, mende durur. Sezi kalıdı ay mölmöl, aksindi. Sen oturgan bulakta, sen oturgan bulakta, mende otururum. Sezi kalıdı ay mölmöl, aksindi. Siz oturgan devirde, o siz oturgan devirde, men de oturdum. Азаматсыз. Караңгыда көз тапкан капилеттен сөз тап, мына ушундай эфирди шаңга бөлөгөн Ислам Алмамбетов болуп өттү. Келиңиз, кайсы ыр менен жооп бересиз? Жакшы чыгарма болду. Жооп кайтарып, азыр жанында дагы бир аз олтуруңуз деген чыгарма менен жооп берейин. Керемет, керемет. Суранам кетпесеңиз ичим тыз-тыз, жүрөктө сезимдерди ойготуңуз. Суранам өчүрбөстөн ошол отту, жанымда дагы бир аз, жанымда дагы бир аз олуңуз. Жүрөгүм ичим тыз-тыз, сезимди ойготтуңуз. Суранам өчүрбөстөн ошол отту, жанымда дагы бир аз, жанымда дагы бир аз олуңуз. Баракалды. Дароо жооп берейин дейсизби? Şirin eкен сөздөрүңүз, тиктеңиз назик экен көздөрүңүз. Суктанып жүзүңүзгө тигилейин, айтылсын жүрөктөгү, айтылсын жүрөктөгү сөздөрүңүз. Жүрөгүм ичим тыз-тыз, сезимди ойготтуңуз. Суранам өчүрбөстөн ошол отту, жанымда дагы бир аз, жанымда дагы бир аз олтуруңуз. Жүрөгүм ичим тыз-тыз, сезимди ойготтуңуз. Суранам өчүрбөстөн ошол отту, жанымда дагы бир аз, жанымда дагы бир аз олтуруңуз. Балем.
Азаматсыз керемет чыгарма болду. Ардактуу теле көрүүчүлөр, 6 сандын амандыгы бул жакшылыктын белгиси болсо, кыздардын жакшы сөз арноосу бул шоктуктун белгиси болуп айтылат экен. Жанымда дагы бир аз отуруңуз деп сизге шоктуктун белгисин берип жатат, Ислам? Ооба. Отурабыз. Кетпей деле отурамын дейсизби? Эфир бүтсө деле отура берем. Канча каласа баштайм. Эми жооп кылып Рыспай Абдыкадыровдон айтсаң болот деген бир керемет чыгармасы. Келиңиздер анда. Ошондо да сен болосуң. Бир таянсаң, күлүгөп табел болосуң. Сусап кетсең, көк кашкадан булак болуң. Ысып кетсең, айдарыңда жел болосуң. Сусап кетсең, көк кашкадан булак болуң. Ысып кетсең, айдарыңда жел болосуң. Баракалла. Китеп ачсам, карайсың да тамга болуп. Бакка келсең, карайсың да алма болуп. Комуз алсаң, гүл болуп да көккө койбой. Сайрайсың да булбул болуп бакка болуп. Комуз алсаң, гүл болуп да көккө койбой. Сайрайсың да булбул болуп бакка болуп. Дашар болосуң, дайым жоктон жаралып табар болосуң. Бар болуп жүресиң да бир агачы, качан мага өмүрдүккө жар болосуң. Бар болуп жүресиң да бир агачы, качан мага өмүрдүккө жар болосуң. Кол чабуулар болсун, ардактуу теле көрүүчүлөр, мына эфирден жар болууга колуну сурап отурган биздин Ислам мырзабызга кандай жооп берет экен? Ушул жерден бир жакшы жоопту күтүп турабыз негизинен. Керемет чыгарып, жооп кайтарып, ошол Рыспай Абдыкадыров атабыздын таанышымдай карагым деген чыгармасы менен жооп берейин. Эң сонун чыгарма, келиңиздер окуп көрөлү. Sensin eriken öskön taranın, bir de yakın bir de alыстay halanın.
жанчылар. Баракалды. Айтчы ерекем, айтчы сүйгөн таңшылам, күтім дағы бір өзіңді қанчулам. Айтчы ерекем, айтчы сүйгөн таңшылам, күтім дағы бір өзіңді қанчулам. Салқын тартып қабағың, мен ансайын тұншыққансып барамын. Сезімдегі жақсы жұрды жандантып, жоқ дегенде танышыңдай қарағым. Сезімдегі жақсы жұрды жандантып, жоқ дегенде танышыңдай қарағым. Жоқ дегенде танышыңдай қарағым. Азаматсыз, негізелі сүйісі жоопсыз қалған, бұл жооп ала албай қалған баланын, негізелі баланын да айтайын, жүрөгү кысылып, деми кысылып, дегеле медицинада дагы аныкталыптыр, бұл булчуңдарга дагы зыянын келтирет экен да. Сиз ырдаган жооп алдыңызбы? Сиз ырдаган ырга жооп алдыңызбы? Мен ырдаган менен баягы ыр аркылуу эле баягы жооп албай баягы жүзүн көрүп эле жооп алып атам да. Көз аркылуу жооп алып атасыз. Баягы чындыгында Гүлшайыр эжекебиз ичи таза аябай жакшы адам. Өзү дагы баягы биз колледжге тапшыргандан бери таанышпыз да. Анан баягы катканда эмне эжекебиз менен сүйлөшүп жүрдүк. Эми баягы кыз жигит болуп ойлогон, андай эмес. Ал жагын эми кийинки мүнөттөрдө угап жатарбыз толугураак. Биз бири-бирибизге тийишкенибиздин себеби да анткени бири-бирибиздин сырыбызды да билебиз, жакшы билебиз, бири-бирибизди жакшы тааныйбыз. Ошон үчүн баягы эфирди көрүктөнтүп бир көркүнө келтиреличи деп баягы ырдап аткан учурда бири-бирибизге тийишип, көз кыйыгыбызды салып улам-улам мүмкүн бирдеме болуп кетеби деген намектор менен көздөр сүйлөшүп атат экен учурда. Негизи эле бүгүн Гүлшайыр келерин билдиңиз беле? Чындыгын айтканда мен билген эмесмин, анткени баягы ким келет экен деле билген эмесмин, бирок түндө жатып атканда ушундай эфир болот дегенде түндө жатып атканда монтип сүйлөсөм деп аткам. Ал сөздөрүмдү унутуп койдум эртең мен ойгондум. Бирок ойгонсом эжекем чалып калды. Уктап атасың деп, жок. Анан эфирге келет, мен да сен менен чыгат экен дедим. Мен аябай сүйүндүм чындыгында. Күткөн адамыңызды тапкандай болдуңуз. Көптөн күткөн адамыңыз таап алгандай, Анан эле заматта ушул жерден пайдаланып, мага жар болосуңбу деп дагы ырдаганга жетишип калдыңыз. Чынында эле абдан убакыттан пайдаланбаса убакыт учкан куш өткөдөт. Учурунда пайдаланып калдыңыз, эң сонун. Келиңиздер анда кийинки жооп кайсылар менен? Кийинки жооп Майрамбек Осмонов агабыздын бул сезим деген жообу менен. Бүгүн мен сени эстедим, сизди эстедим. Жолуксам айтып берем себептерин. Жаштыгым кетки чекти, өмүрүм өтүп четти. Бул сезим абасыдай келипти. Бул сезим абасыдай келипти. Өртөдүң жүрөгүмдүн бар жогун, жолу барган тебаныңа дарылонуп. Айылпайм башкалардан, жок кылды башкаларга. Билейм сенден бөлөк бары жогун, билейм
табарымды билдирип койсоң боло кабарымды көз албай тиктесем де ыр жазып бүтпесем де сагындым жары келин жаманды сагындым сагындым sağdım canı derin canımda Bulun sezim ağzıda gelirim Азаматсыз баракелде эң сонун чыгарма болот. Мен ушул жерден мен байкап турам, экөөнүн жүрөгү бирдей согуп жатат. Анткени эски тааныштар капилеттен көрүшүп калган учур экен. Ошол эле учурда биз көз менен сүйлөшүп жатабыз деп дагы айтып өттү. Анан дагы сөздүн арасында биз мурда аябай жакшы сүйлөшчүбүз деп дагы айтып өттү. Мына ушул учурда жүрөктөрү бирдей кагууда, бирдей согууда болуп жаткан болуш керек. Андан кийинки чыгарма кайсы болсун? Баса ушул жерден айтайын, ардактуу телекөрүүчүлөр. Жылдыз Тайм YouTube каналына катталып, эң биринчи катталган көрүүчүлөр бизге скриншот кылып WhatsApp аркылуу жиберсеңиздер, биздин камдап койгон жакшы бир белегибиздин ээси болосуздар. Андан кеттик, экранда чыгып турган номерлерге сүрөттөрдү жибериңиздер. Ал эми биз алдыга карай улантабыз. Кайсылар менен жооп кайтарып, өрүк зарга кетели деген чыгарманы аткарып берейин. Эң сонун чыгарма. Çeşip keteli örük zarga sunuşundu surana aylı tünde sıyınalı bir gelgen baktımızga sıyınalı bir gelgen baktımızga Bulaka baralı ay tozkonu At jalında şamalda oynuşkonu Geçikpeyli bir gelgen baktığımızga Örük zarga geteli makul bolço Örük zarga geteli makul bolço Karakteriga jaşırıp suyubuzdu Örük zarga çaçalı gülkübüzdü Yıldızlardı çakırıp koynumuzga Örük zarga geteli makul bolço Örük zarga geteli makul bolço Örük zarga geteli makul bolço Örük zarga geteli makul bolço
азабатсыз чынында эң сонун чыгарма жаңырды. Ислам сизди эң жакшы жерге чакырып жатат анткени Өрүкзардын кызы катары мен Өрүкзарды сизге айтып берейин. 4 мезгилдин ушунчалык бир көркүнө чыгарган жери. Жазында өрүк гүлдөгөндө бир андай кереметтүү жерде эч жерден көрбөйсүз. Көптөгөн өрүктөрдүн гүлү ушунчалык областты гүлгө каптайт. Ошол эле учурда жай мезгилинде мына азыркы учурда өрүктөр төгүлүп жаткан учур. Андай өрүк билбейм, ал Баткенге гана барып көрүп келиш керек. Ал эми күзүндө ошол эле өрүктөр бул сары жалбырактар, кышында аппак карга оролгон романтиканын жери деп айтсам болот. Мына ушундай сонун жерге чакырып жатканда сиз дароо эле кетип каласыз деп ойлоп турам ушу. Жок, чакырып аткандан чакырбаганга барбаган ындан. Анчыгарындай чакырып атса барабыз. Өрүкзарга кетели деп да адамды жаман башкача жак. Сиз барсаңыз романтиканын жерине барасыз. Орусча айтканда неудобный кылып атат адамды. Кандай кылып жооп берелим аларга? Жан дүйнөңүз кет деп жатат. Иә. Жан дүйнөңүз кет деп жатат. Бары бер деп атат. Шаардык ысыкта не кыласың деп. Тамашалайбыз. Эжекелерибиз бар болсун. Дагы Рыспай Абдыкадыров немен атабыздын чыгармасы менен жооп берейин. Биз экөөбүз деген бир сонун чыгармасы бар. Жаралғансың сен маған Эбале маңдайымдан бір жалғыз бақыттан сені сүйдім бұйрық алып тағдырдан Senin uykun mende var Oylarına girişken Bize görür iki sanday var Bize görür iki sonday Yaralık men üçün Törülgöndü mendik bolup törülgün Olmasın açı canım men üçün Sallap tapkan gözüm
майрабали азаматсыз чынында эле керемет чыгарма жаңырып өттү. Ардактуу теле көрүүчүлөр, мына бүгүн биз 6-күнү, ишемби күнү Ыр майрам программабыздын 2 сааттык чыгарылышын соңуна чыгып баратат экенбиз. Бүгүнкү биздин коногубуз Ислам Алманбетов жана Гүлшайыр Эркинбаева. Керимбаева биздин куттуу студиянын кадырлуу коноктору болуп келип отурат. Анда эл менен коштошууга сиздерге эркин микрофон берели. Абдан сонун эфир болду. Сиздерге биринчиден сиздерге ыраазычылык билдиргим келет. Ошо бизде ошо эл ичинде чыгып аткан таланттарды ошо элдин астына тартып атканыңыздарга сиздерге чоң рахмат. Анан жалпы элге кааларым эң башкысы ден соолук каалайм. Элибизде тынчтык болсун. Ошол дагы көптөгөн эфирлер болот деген үмүттөбүз. Албетте коомузду колго алып эле жаркылдап жайнап биздин куттуу студиянын эшигин тыкылдатып келип алсаңыздар, биз кучак жайып сиздерди күтүп алууга даярбыз. Ал эми Ислам, чоң рахмат сиздерге. Ишиңиздерге албан ийгиликтерди каалайбыз. Элибизге тынччылык болсун, молчулук болсун, ар дайым жакшылыктар гана болсун. Ошол жакшылыктардын арасында бизге окшогон жаш таланттар арасында жүрүп, ошонун кызматын кылып, элдин арасында Кудайым берсе эмгегин сиңирген жаш таланттар өсө берсин, өнө берсин, элге кызмат кыла турган улуу кыздар чыга берсин. Албетте. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик, мындан дагы жакшы бир бизге окшогон дагы жаш таланттарды алып чыгып, ошолордун өнөрүн элге таанытып жүрө бериңиздер. Жакшы сөз жан эргиде дейт. Сиздердин жакшы сөзүңүздөр менен албетте биз дагы жаркырап жайнап жүрө берели. Ошол эле учурда биздин маданий мурастарыбызды элге жеткирип, элге кызмат кылып келе жаткан биздин жаш муундар, келечек муундар өркүндөп өсө берсин дейли. Ал эми кийинки эфирге чейин коштошомун. Бар болуңуздар, бай болуңуздар. Эмкиде көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Алып баруучу мен Айткөл Алимжан кызы. Сиздерди жакшы көрөм.